Шенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Мамлекеттик тил жана маданият институтунун эл аралык журналистика жана медиа коммуникациялар бөлүмүнүн окутуучусу Абдулали Мамадалиевдин сценарийи боюнча тартылган Жаныбек кинотасмасынын премьерасы өттү. Бул Кыргызстанда алгачкы экшн трейлер. Бул жерде биз жаңы жанр алып чыкканбыз. Журналистика факультетине жаңы жумушка киргендиктен анан ушундай балдар менен таанышайын, баарлашайын деп жана ушул жердеги студенттер келип ушул фильмге жардам бергендиктен аларга да бир аз өзүнө мындай мотивация болсун деп башка студенттер да көрүп алып туруп ушундай жаңы жаратуулар, жаңы фильм тасмалар жаратсын деген ой тилек менен ушул фильмди алып келдик. Кыргыз мамлекеттик университетинин эл аралык журналистика жана медиа коммуникациялар бөлүмүнүн студенттери режиссердун жана оператордун жардамчысы катары чыгармачылык процесске катышып, кино чөйрөсү менен таанышкан. Съемочный процесстен мен өзүмө команда менен иштешкенди үйрөндүм. Көп жумуштарды кандай болот экенин, кино тартууда кандай оорчулуктар болот экенин өзүм көрдүм. Жарылуу болгон бензин мененчи. Ошондо массовкага келген бир байке бар болчу, каскадер эмес болчу, мындай элечи. Ошол байкенин бети күйдү да, ошол аябай эле жаман болду бизге баарыбызга. Ошол да кызыктуу болду, кандай эмне болуп күйүп калды. Ал вроде бы жарылган эмес да, ал тийген эмес, бирок явно күйдү да, аябай эле. Ошол жерден больницага алып кетишти. Ошол кызык болду бизге аябай. Белгилей кетсек, эл аралык журналистика жана медиа коммуникациялар бөлүмүнүн окутуучусу Абдулали Мамадалиев бир катар эл аралык кинофестивалдардын катышуучусу жана жеңүүчүсү.